Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан Кубанч Айымкулов. Биз сиздер менен көптөн бери көрүшө элекпиз. Анын бир канча себептери бар. Буюрса мындан ары жумалап, апталап сиздерге толук видеолорду, обучалкалар чыгарганга аракет кылабыз. Бүгүн сиздердин көпчүлүгүңүздөн суранычыңыздар боюнча мен солнышко элементин үйрөтөм. Солнышко элементи оңой жана кооз көрүнөт. Бүгүн мен ар дайымкыдай жалгыз эмесмин. Мен бүгүн Workout командадагы жигиттер менен чогуу сиздерге солнышко элементин үйрөтөбүз. Жигиттер даярсыңарбы солнышко элементин үйрөткөнгө? Конечно, Даярбыз. Бүгүн силерге Самат стайл, Кутман сыбы, Билал сыбы, Сардор сыбы сиздер менен чогуу болот. Андыктан биздин видеону толук көрүңүздөр. Реклама башталгыча биздин комментарий бөлүмүнө комментарий жазып, фык кетирип, подписка бөлүмүн басып бизге кат алып кетиңиздер. Видеонун демөөрчүсү Ош кардио медициналык борбору. Достор, эгерде сиздер күнүмдүк машыгуу видеолорун кааласаңыздар, анда менин Instagram жана TikTok баракчаларыман көрө аласыздар. Биздин баракчада сиздер үчүн спорт боюнча кызыктуу видеолор жайгашкан. Ссылка описанияда. Достор, солнышко элементин биз 1 айда, 2 айда толук түрдө үйрөнүп алсак болот. Ал үчүн бизге лямка керек, анан страховка кылыш керек, турник керек, матраштар керек. Эгерде сиздерде матраштар жок болсо, айыл жергесинде болсоңуздар, өзүңүздөрдүн колуңуздар менен лямка жасап, төшөктөрдү коюп алып жазсаңыздар да болот. Лично мен солнышко элементин өзүм 1 айда үйрөнгөмүн. Аз жигиттерден сурап көрөбүз. Самат сыбы, сен канча айда үйрөнгөнсүң солнышко элементин? Мен 2,5 айдан ашыгыраак убакта үйрөнгөм. Бул жигит 2,5 айда үйрөнүптүр. Бул жакта Кутман сыбы 2 айда. 2 ай. 1,5 ай. Сардар деле 1,5-2 айда. Билал дагы 2 ай. 2 ай. 2 ай. Билал дагы толук 2 айда үйрөнүптүр. Сиздер дагы 1 айда, 2 айда толук үйрөнүп алсаңыздар болот. Солнышко элементин биз азыр 4 этапка бөлүп алабыз. Азыр мен сиздерге баштан көрсөтүп кете берем, жигиттер сиздерге түшүндүрүп берип турат. Биз баштаганда эң алгач пайжан переворот элементин үйрөнүшүбүз керек. Бул жакта жигит көрсөтүп берет. Дал ушундай. Бул жөн гана базасы. Түшө бер. Кел. Жакшы, эме ал пайжан переворот чыгар. Ушуну кайталап кичине үйрөнүшүбүз керек да башында. 0дон болсок, эгерде биз өзү пайжан переворот элементи воркаутта эң оңой элементтердин катарына кирет да. Дал ушул сыяктуу. Сиздер дагы бул видеону көргөнчө турниңиздер болсо кайталай берсеңиздер болот. Экинчи көнүгүз перушка деп коебуз. Ушул пайжан переворотты эми күчөтүлгөн түрү деп койсок болот. Бир аз күчтүүрөөк, бир аз күч көбүрөөк кетет. Перушканы мүмкүн болушунча көкүрөк тийгизбей өткөнгө аракет кылабыз. Себеби биз солнышко айланганда чыканагыбызды, көкүрөгүбүздү тийгизбешибиз керек. Ошого база болуп берет. Кана аракет кылып көрөлүчүлөр бир. Вот. Түшөр. Сен. Кутмансы, кыласыңбы сен? Күлөнүп ал. Вот, жигит. Этят кыл. Давай. Оппа. Дал ушул сыяктуу кылып, үйүңүздөрдөн кайталай берсеңиздер болот. Жумасына 4 жолу, 5 жолу ушул көнүгүүлөрдү кайталасаңыздар, буйруса 1,5-2 айда сиздер да толук түрдө үйрөнөсүздөр. Ал эми 3-чү этабыбыз бизге лямка керек. Берсеңер лямканы. Мүмкүн болушунча лямка бышык болгону бизге зарыл. Себеби айланып жатканда үзүлүп кетпеш үчүн. Бунун размери 25 см. 50 см жипти байлап алабыз. Бирок ар кимдин билегинин размери ар түрдүү болгон үчүн өзүңүздөргө удобный кылып жасап алсаңыздар да болот. Бунун сиздерге азыр колго кантип байланышын сиздерге көрсөтүп берейин. Ким көрсөтүп берет? Алсаң камераны. Бул жерден көрсөтүп берели. Вот. Киргиз. Биринчи баштан турпай. Ушундай өткөрүп аласыздар. Кол бул жака кетиш керек. Түшүнүктүү болду да, бул колду да. Жок, мындан тура келбей калды. Жок болду. Болду? Мисалы ушул сыяктуу кылып, колубузга лямканы байлайбыз. Себеби бул айланыш керек бул жакачы. Кандай? Башкача. Та башкача түрү барбы? Азыр башкача түрүн Кутман суу көрсөтүп берет. Кана? Көрсөт. Негизгиси чыгып кетпеш керек башында. Үстүнөн салып, үстүнөн да кармасак болот экен. Ушул ыкма дагы жакшы, себеби мына колуңуздар менен турниктин үстүн кармасаңыздар, колуңуздар жыртылып, мазөлүү болбош.
Вот. Ушул эки ыкма менен сиздер солнышко элементин үйрөнсөңүздөр болот. Жүргүлө анда эмесе, үчүнчү элементти, үчүнчү көнүгү көтөрөлү бул жактан сиздерге көрсөтүп берип турабыз. Достор, урматтуу көрүүчүлөр, башында баштаган ар бирибизде башында корку сезим болот. Бир аз кокустук болушу мүмкүн. Алардын баардыгын эске алып, биз сөзсүз түрдө лямка менен жасашыбыз керек. Себеби биздин өзүбүздүн башыбыздан өткөн лямка жок жасап, жыгылганбыз, травма алганбыз. Ошол себептен сиздер сөзсүз түрдө ушундай зерикпестен лямка жасап алып, анан кийин бул көрүнгүлөрдү кылышыңыздар керек. Азыр дароо эле солнышко элементин кылбайт. Ага чейинки этаптарды көрсөтүп берет. Бир аз корку сезимин жоготуп, кандай күйлөнүш керек, кандай мах алыш керек, кандай раскачка алыш керек, ошолорун көрсөтүп бересиң. Склепка менен көрсөтүп бер, жерге түш биринчи баштаганда. Ушундай алып баштайбыз да мына. Колду көрдүңөр, баштай бер. Вот, ушундай склепка кыласыңар да, бутту аркага тарткан мезгилде кол иштетип баштайбыз. Мына кеттик. Жарым эле, көп чыкпа. Вот, ушундай эле. Башында чыканаңыздарды ийип жасасаңыздар болот. Дароо кийин үйрөнгөндөн кийин чыканаңыздарды жайбай, бүкпөй, то есть түз кармап жасай бересиздер. Да бир жерге көрсөтүп берип кой. Толук айланба. Ушинтип жасай берсеңиздер, мына корку сезимин жоготосуздар. Вот. Кел, дагы ким кылат? Кел. Солнышко алайынбы же кандай? Азыркыдай кутман кылгандай кыл, анан сен солнышкадан баштай бересиң, убакытты чозбой. Бизге Сардор сыбы да көрсөтүп берет азыр. Суу алып туруп, ичине күлөнөбүз. Раскачка берип, Бир аз раскачка кылабыз дейт. бир аз раскачка. Ушундай кылсаңыздар дагы болот. Көп толук айланбай. Страхты жогот биринчи. Вот, ушундай эле күлөнөбүз. Дагы бир жолу кылып кой. Үстүгө чыгып туруп. Чык. Ушундай чыгып алабыз да акырын менен. Күлөнүп туруп эле. Вот, болду, чөр. Урматтуу көрүүчүлөр, бул 3-этап бүттү же? 3-этап бүттү. Азыр сиздерге акырындык менен жигиттер солнышко элементин көрсөтүп баштайт. Дайыр болсоңуздар, көңүл буруп ушул жерден караңыздар. Самат баштасын биринчи, сиздер дем алып туруңуздар. Жасап жатканда мүмкүн болсо жаныңарда шерик, тоосуңар болсо жакшы. Айлана берейин, Айланыр. Склепкаданбы же? Калагандай, айырмасы жок. Эки түрдө өзүңүздөр калаган кайсыл ыңгайлуу болсо ошол ыкма менен айлана берсеңиздер болот. Кеттик. Оппа. Акырын, оппа. Болду, ушундай эле айлана бересиздер, секин. Кел, ким чыгат? Кечен чыкпайсыңбы? Сардор дем алсын. Туруп, кутмасы үйрөсүн. Камера тура эле кетти. Көрсөтүп кой. Жакындатып алса тартып бер. Лямканы кантип жасалгандарын, кантип эме кылгандарын интернеттен көрсөңүздөр дагы болот. Кандай материалдан жасаш керек, кантип тигиш керек, размерлерин эми жана айтып өткөндөй, колуңуздардын өлчөмүнө жараша кыла бересиздер. Даярсыңбы Кутман? Бул жакты көрүп турабыз, солнышкасын. Кытайдан заказ берсеңиздер болот. Кытайдан заказ кылсаңыздар болот. Кеттин, катты күлөт. Оппа, кеттик. Барка тошто кайсыл жигит жакшы айланат экен, комментарийге жазып коебуз. Бол. Кана кимдин учрети келди? Сардор сыбы. Өзү негизи жакында эле үйрөндү. 15 күн болуп калышат үйрөнгөндөрчү. Асыда көрсөтүп берет. Бул деле ошо 1,5-2 айда үйрөндү. Секин бага ар бир тренировкага келген сайын жасаган жок, бирок анча-мынча да келип эле жасап атты да. Айлан катып коппу. Кеттин, чыканак турду. Оп, айда. Этият бол. Юдасый кадрлар болуп турат. Баштан кыласың? Баштан кылам, кой колмай тайып кетип атты. Сен мынау астага кетканда дагы
Емен өңі жоғалтып қойтасың. Кел, Сардор даярданып келгиче. Сен көрсөтөр. Bir жол болсо да кайланыпчы. Шопур хаммасы жакшы көрөдүмү? Албетте дейсиң. Кийинки видео буюрса, мен тартабыз да, Луна жөнүндө. Атлеттер келип калат. Рахмат. Дайырсың? Шашпай. Эрбол, дайырсың? Кеттабыз запись. Баштадыкпы? Азыр Билалдын очерети келди. Бүргөт таканса. Коркпой ташта. Кеттим. Оа! Көрдүңөр, ушундай болот башында. Ушул көкүрөктүн эмен эти атчы. Качан турникке чирип айтканда чыканакты өзүбүзгө тартып түртүйсек дагы болот ушул жерденчи. Кел. Сардор кайра келди. Тем алып. Кел жасап көрсүн. Өдөдүң ал, саңай. Бек жолу марафонда. Жакшылап күлөн. Күлгө шашпай жакшылап күлөнгөнгө аракет кылабыз. Кеттик. Тарт. Кышый атасың, кышый. Кышый кетти. Жапка. Өргөткөн өдөрөк. Сен жарымына жетип калдың. До конца өргөттүң өдөгө. Кол тайып кетти. Сен ямкага ишенип кой болду. Колуң тайып кетти. Өргөт до конца. Кеттің, вот, тарт. Ой, молодец. Тарт тағы. Вот. Башында олар жаңы үйренгеніне байланышты, ушундай кылып үйрөнүп турса болот. Бара-бара кийин колубузду түздөгөнгө аракет кылабыз. Ким жасайт дагы? Бүттү? Акыркысын өзүм жасап коеюн, бир аз кичине көрсөтүп. Көптөмөр жасай элекмин өзү негизи. Көпүрөөк мурдатып жыгып көрөйүнчү. Tamam. О. Этят мам, этят. Молмен монда оролган экен мында. Ал. Достор, ушуну менен биз солнышко элементин аяктадык. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ким жакшы жасаган комментарийге жазсаңыздар болот. Самат, Кутман, Сардор жана Билалдын. Ал эми ушул видео YouTube каналыбызда 10 000 просмотр болсо, биз кийинки сиздерге Луна элементин үйрөтөбүз. Луна элементи примерно ушундай болот. Жасап көрсөң. Азыр жасаган солнышканы эле аркага кетет кайрачы. Нижний хват менен кармайбыз. Болду, акырын. Вот. Ушул элементти кандай жасалгандарын, жол жоболорун сиздерге толук командабыз менен түшүндүрүп беребиз. Видео лайк басып сактап коюңуздар. Видеонун демөөрчүсү Ош кардио медициналык борбору.